Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектеп гимназиясы 2 жылдан бери жогорку класстарга кесиптерди туура тандоо үчүн кошумча сабактарды өтүп келет. Учурда бул мектепте 9-10 жана 11 класстарда жалпы 400дөй окуучу окуйт. Ар бир окуучу жөндөмүнө жараша кошумча сабактарды тандап, ал предметтен билимин тереңдете алышат. Учурда 9 класстар үчүн атайын кошумча сабактар өтүлүп жатыптыр. Ал аркылуу окуучулар кесиптер тууралуу маалымат ала алышат. Бул сабактарда биз ошол кандай кесиптер бар, ал кесипке ээ болуш үчүн кандай билимдерди алуу керек, ал кесиптер рынокто кандай орунду ээлеп жаткандыгы үчүн маалыматтарды берип атабыз. Балдардын бардыгына бул сабак жагып келүүдө. Биз быйылкы жылы да улантып, мынакей быйылкы окуу жылында биздин мектепте 9 класстын класстары бар, ошол класстардын бардыгына тең жумасына 1 сааттан киргизип атабыз. Башкаларга үлгү көрсөтүүчү болуш керек. Жана милиция кызматкерине бул эң биринчи тактык керек. Жана башкаларга жардам берүүгө жөндөмдүү болуш керек. Бул мектепке ата-энелер балдарын 1 класска алып келгенде эле кайсы багыт боюнча билим алар тургандыгы аныкталат. Азыр мына биз турган бул класста 9 класстын окуучулары математика багыты боюнча билим алып жатыптыр. Бул класстагы окуучулар азыр мектеп программасынан сырткары сабактарды өтүүдө. Алар кайсы кесип эмнеси менен кызыктуу, ошол эле убакта түйшүгү кандай экенин атайын өтүлгөн кошумча сабак аркылуу окуп биле алышат. Анткени арасында ар кандай кесипти тандайм дегендер бар. Алардын бири 9 класстын окуучусу Жаңыл Кененова. Ал бүгүнкү сабакта милиция кызматы тууралуу маалыматка ээ болууда. Бирок өзү келечекте программист кесибине ээ болуп, IT тармагында эмгектенгиси келет. 1 класстан бери эле ата-энебиз тандап келишет, бияка ошого байланыштуу кылып ар бир класс ар бир өзүнчө багытта кетет. Мисалы үчүн менин классым математикалык класс. Биз математиканы башка класстардан караганда көбүрөөк окуйбуз. Мага абдан жагат математика. Мен келечекте программист болгум келет. Мен ойлойм, программист деген математикага байланыштуу деп. Бишкек шаарында бул мектептен башка дагы 3 билим берүүчү мекеме кесип тандоо боюнча кошумча сабактарды өтүп жатат. Алар номер 13, 24 жана 68 мектеп гимназиялары. Ошондой эле башка аймактардагы мектептер биригип отуруп пилоттук долбоорго өлкө боюнча 24 окуу комплекси кирген. Эми мурдагыдай болуп кошумча сабактар ата-энелердин каражатынан эмес, бюджеттен каржыланат. Ал үчүн атайын окутуулардан өткөн мугалимдер 5 баскычтан турган сабактарды өтүүдө. Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим жөнүндө стандартында профилдик билим берүү каралганда, ошол профилдик билим берүүдө окуучулардын шыгына, жөндөмдүүлүгүнө жараша окутуп, ошолорду кесипке туура багыт берүү каралган. Анан эми Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен ошол Герман кызматташтык коому иш менен камсыздоого жана кесиптик окутууга көмөктөшүү программасын кабыл алган. Биринчи 16 мектеп болчу, азыр болсо 24 тиги мектепте ушул пилоттук долбоор жүрүп жатат. Жалпы мектеп программасынан сырткары мындай кошумча сабактардын бюджеттин эсебинен окутулуп жатышы билим берүү жаатындагы айрым эксперттердин дагы купулуна толууда. Анткени бүтүрүүчү класстын окуучулары келечекте кайсы кесипти тандай турганы мындай сабактардын жардамы аркылуу билинет дешет. Бирок талдоочу Алмаз Тажыбайдын пикиринде айыл жергесиндеги билим берүү жаатына көңүл бурулбай аксап жатыптыр. Айтымында мындай долбоорлорду биринчи ирет элет жериндеги мектептерде ишке ашыруу зарыл. Мисалы кээ бир айыл жергесилерде кээ бир ошо мугалимдердин жетишпестигинен кээ бир предметтер аттестаттарына чыгарганда жөн эле мындай жазылбай калып атат да, же жазылат, бирок андан баалары жок болуп калып атат. Анткени мен ошол сабактар өзгөчө жогорку окуп аткан класстарда ошол сабактар жок да, жогунан ал аттестатка жөн эле жазылып калат да. Ошондой жагынан көрүнүштөр болот. Бирок мындай караганда бул дагы терс жак. Анткени мен мамлекет толук кандуу жанагы стандарт боюнча ошо предметтер жазылып турат, ошолордун баарын бериш керек. Кошумча бул андан дагы жакшы да. Азырынча өлкө боюнча 24 мектепте ишке киргизилген мындай долбоор менен 60 мектеп мугалими атайын окутуулардан өтүшкөн. Эми бул долбоор 2021 жылдан тарта өлкө боюнча бардык мектептерге киргизилет. Бирок ага бюджеттен канча каражат бөлүнөрү азырынча айтыла элек. Дастан Жолдошов, Нурбек Капаров, МТС.